Ассаламу алейкум жигиттер, кыргыз бир туугандар. Билесиңер, bundan 2 ай 3 ай мурун ушул самосвал боюнча жумушту көргөзүп тартып кеткем. Бүгүн болсо ошол эле жумуш плюс еще кошумча категория Эси бар адамдарга жумуш бар экен. Алдыңарда көрүп турган Scania грузовой машина айдагандар өздөрү эле түшүнсө керек. Азыр бир сыйра тегерет көрсөтөйүн. Бул самосвал. Самосвалбы же кандай туура айтылышы? Ушул категория Эге айдоочулар керек экен. Азыр бир сыйра тартып график жумуштарын айтып берем. Баалары канча, кандай график менен иштейсиңер, ошонун баарын көргөзүп берем. Узундугу канча метр? 7-8 метр бар го дейм. Самосвал экен булар. Кум ташыбы же эмне ташыйт билбейм. Мынакей, эгерде чоң машина айдагандар болсо билет болуш керек. Кандай көлөмдө айдаганды билем. Анан кийин мурунку роликтерден биякта айтып атат, ба Кыргызстандан бери келишти дейт, бирок именно машина айдап атканда, айдатып көргөндө эч ким айдай албай атат дейт, көптөрүчү. Опыт бар деп келип атат дейт, бирок чындыгында рульга отургузганда сцепленияны кое бергенде учуп кетейин деп атат дейт. Баасы боюнча график бияка именно вахта 15 күн, минимальный 15 күн, коч андан ашык иштейм десеңер 1 ай иштесеңер болот, 2 ай иштейм десеңер 2 ай иштесеңер болот. Ошол 15 күндүк вахтага минимальный 100 миңден дейт. 100 миңден өйдө кетесиңер дейт. Анан кийин биякта билесиңер жатаканасы бар. Баягы өзүбүздүн кыргыз айдоочулар көбөйгөндүккө байланыштуу биякта столовыйна атайын халал кылып тамак аш жасап атабыз дейт. Андан сырткары маалыматтарды эме кылсаңар болот. Телефон аркылуу чалып, билип сурасаңар болот. Мынакей ушундай Scania деген машина. Мынакей жигиттер, заводдун территориясы өзү. Заводдон келип, мынакей мисалы очередте турушат самосвалдар. Ушактан самосвалга жүктөп аласыңар дагы биякта сразу мына тараза турат. Таразага келип түшүп бүт бар баягы закон түрдө болуш керек да. Тем более биякта Москвада билесиңер, гаилер кандай карайт. Ошондо мына келип таразага тартылат. Веси ашкан эмеспи? Ал эми аркы жакта болсо көрүп атасыңар, биякта очередте турушат. Барып бул жакта очередте турушат машиналар. Именно заводдун территориясынан барып, мынакей территорияда машина абдан көп экен. Бул жактан келесиңер дагы жүктөйсүңөр, бул жакка келип туруп таразага келип түшөсүңөр. Вес туура болсо, ошо менен андан ары чыгып кетесиңер. Якты көзгө. Категорияга Эге мындай сементоздор бар экен. Мен мындайды биринчи жолу көрүп атам. Баягы эми чоң машина айдап жүргөн байкелер түшүнөт болуш керек. Эмне жөнүндө эме болуп аткан, сөз болуп аткан. Категория Е керек экен буга именно. Анан кийин бул өзүңөр көргөндөй эле миксерлер биякта турат. Жылдары жаңы. Мынакей бул уже таразадан түшүп чыгып баратат. Анда берди окшойт, чыгып бер депчи. Акла кыргыз бала кетип барат. Жигиттер, звук ичинен не болот болуш керек силергечи. Бирок бул жактан болсо жүктөйт экен мына именно миксерлерге. Азыр мындайраак бул четтен тартып көрсөтөйүн. Именно миксерге жүктөп аткан процесс. Эгерде силерге мына жумуш условиясы кызык болсочу, кандай болуп, кандай процессте жүрөт. Мынакей бияка келип аркасы менен токтойт экенсиңер. Аркасы менен токтогондо тигил өйдө жерден цементти ушул миксерге жүктөп берет экен. Бул жактан жүктөгөндөн кийин мынакей азыр бул жагынан көрсөтөйүн. Бул жактан жүктөп туруп чыгасыңар дагы ар жакка тияка барып таразага түшөсүңөр.
мынакей машина очередте күтүп турат. Биякта четтерин тазалап атат. Бияктан жүктөп чыгып, жанагы таразаны көрсөттүм го. Ошол таразага барасыңар дагы весте өлчөп алып туруп, анан кийин городко чыгып кетесиңер. Тугандар, буга чейинки көрсөтүп аткан машиналардын мына арасында Мерседестер да бар экен. Мойкадан чыгат экен бар. Каждый рейс кылып келген сайын бир күндө бир жолу мойкага кирип, тазаланып, жууп, мынакей ар бир водительге бирден машина же болбосо напарник болуп иштесеңер болот. Только жана китайский тиги машиналар эмес, кобалар эмес, ошондой эле Мерседестер да бар экен. Мынакей чоң. Анан чындыгында айтыш керек, тугандар, жумуш чындыгында оор. Анан кийин жакта зарплата мынча тинче деп атса, ойлонбогула, биякта жеңил жумуш депчи. Машинада отурасыңар, ушундай очередте күтөсүңөр. Жактан цементти жүктөп чыккандан кийин тиги объектке барып, ал жакта да очередте турасыңар. Ошондуктан баягы жеңил жумуш жок. Мынакей жигиттер, анан кийин машинанын состояниясы боюнча жооп беребиз дейт. Биякта өзүбүздүн рем зона бар дейт. Эгерде машиналар бузулуп, аркы берке болсо, мынакей сразу рем зонага киресиңер дагы, машинаны жасатып алып, чыга бересиңер. Жактан азыр машинаны жасап чыкпакчы. Жакта өзүбүздүн кыргыз бала бар экен. Эрмек, салам алейкум. Кандайсың? Иштер кандай? Жакшыбы? Не, ремонттон чыгып атсың? Ремонттон кичине машина бузулуп. Ошонун аркы беркелерин маяктан эме кыл, шым кылбай, кабинкага отуруп сүйлөшө эле. Оймай отура берсем, мен жагынан басып барам. Эме боюнча, жумуш боюнча, мындай кыска нуска айтканда, график боюнча, жумуштун оорчулугу, кыйынчылыгы боюнча буга чейин да тартып кеткен, буга чейин да бир кыргыз байке болчу, ал да айтып берген. Эми сен тем более жаңы кирип отурсуң. Жумуштун начальниктердин отношениясы кыйын, минус жактары, плюс жактары дегилечи. түшүнүктүү. Мен деле ушуну киргениме бир жумадан өтүп калды. Жакында эле кирип сүйлөшүп аркы отношения со стороны начальства жактан өтө жакшы. Мындай мужик экен, өзү мындай реальный мужикча келгенде деле ответственный мамиле кылып. Ремонтко 1000 төлөйт экен. Мен деле жакында эле неме болуп. То есть машинаң бузулуп калса ремонтко киргизсең? Ремонтко киргизсең, мен аны билбеп турдум. Ал жактан барып кагаз аласың, жазып ал, мен ремонтомун деп. Ошо мага өзү чалып албай калган экен, үйдө кеч барып жаттым да. Барып алып ал акчаң ошондон жазылат ремонтко. Анан барып ал. Мамилеси боюнча өтө жакшы. Иш боюнча неме келгендер мен деле угуп атам, келгендер ооба иштегенде эле келип машинеге бир отуруп кайра кетип калгандарчы. Действительно жактырбагандар. Иши жакшы иштесең эле бүт мелочь нерсе бирдемени алып наракка койдуңбу, ал нерсе төлөнбөй калбайт экен, төлөйт экен бардыгы жапчаштыкка. Ошондо күнүнө канча рейс кылып атасың? Күнүнө азыр средний 3-4 кылса болот. 3-4 данный момент. Рейсине 1350дөн жаңы калса. 1450дөн деди. Грубо могу ошон рейстен тышкары ремонт еще премия кошулат. Алар менен грубо эсептегенде биз жердегилер иштегендер өзүбүзчө примерно ошо 2000ге жакын эсептеп атабыз да. Эми полный айлыкты эсептеп келгенде ошо 2000ге жакын премиялар менен ремонтко киргендерин менен жазганы ошол жазылат экен. Сен тем более жаңы бир жума болуп калды дедиң, бир жума болуп калдың. Биякта кыргыздар көп бекен, водительдер? Жок, өтө аз. Өтө аз. 3-4 эле. Мен деле видеодон көргөн жокмун. Келгенде өзү начальство жактан сурады, видеодон келдиңби депчи. Жок, видеодон келген жокмун. Мен автобустан эле карап неме кылган элем. Десем, ушундай деп таанышты да. Мен биякта кыргыз бар экенин билбедим да. Келип, как раз сен жердештериң бар дейт, анан жердештериме жолуктурду. Анткени ошол өткөн мурдакы видеоду тарткандан кийин аз айтып атпайбы? Мага андан кийин да чалып айтканда, чалгандар көп,
таксисттер особенно көп чалат депчи. Анан кийин келишип атат, келип машина айдаганды билбейт экен чындыгында депчи. Телефондон тигинтем минтем айдай алам, айдап жүргөм аркы берки дейт, келип отургузсаң. Анан мага дагы өзү айтат да мындай чалабыл айдаганды билген адамдар кереги жок, чыста опыт менен депчи. Кыргызстандан да келип кетип атышат дейт. Ошо мен деле тааныган билгендериме өзү чалып айтайын деп ойладым. Тааныштарымды чакырыпчы, эми действительно иштейм деген и опыту бар, айдай алам деп өзүнө ишенген, мисалы эми өзүнө ишенген эмес, уже иштеп жүргөн адам да, уже бул сфераны көргөн адам, бул грузовой болгону менен машинени рулду буруп коюш эле эмес да, бунун өзүнүн кыйынчылыгы бар да, түшөсүң, чайкайсың, ал жер эле тоңуп калат. Анан буларга бир крайнигин бура албай калсаң, машинени судурап келип, мына бура албай деп дешти эле болбойт да. На ходу кылып коюшуң керек аны. Иштин убактын маалында. Вот сен бул эмеде канчадан бери иштейсиң? Чоң машина. Мен Кыргызстанда 2 ай иштедим. Барып ал жерде өзүздүклөрүн жалаатта 2 ай иштедим. 2 ай иштеп ал жактан мындай опыт алдым десем болот да. Сен үчүн мындай ушул жумуштун эң кыйын жагы эмнеде болуп атат? Же эмнеде болду? Вообще эле же негизи Москвада именно ушул жакта иштеп атканда мындай кыйыныраак сага эмне мындай ощущение эмне болду ошо жумуш боюнчачы? Жолдонбу же? Жок. Мен кыйынчылыгы деле болбоду. Болгон азыр келип ошо бир машинени берди, ал машинени ошо майда чүйдө жумуштарын бүтүрүп коюп жолго чыгып алсак. Кыйынчылыгы азыр кичине суук болгон эле болбосо. Погода эле. Погода. Мисалы погода болгондо деле аз биз тияка чейин барып көрүп келдик да, жүктөп аткан жергечи. Жүктөп атканда деле машинада отурасың ба, түшүп, ар жак бир жагын бурап сурабайсың. Кагаз берет, ошол кагазды алып барып заводко бересиң, машинага чыгып отурасың, өзү сигнализация иштегенде айдайсың, кеттиң. Келесиң бериден бумаганы аласың. Таразага түшөсүң. Таразадан токтотуп коюп бумаганы аласың, болду, кеттиң. Объектке барганда деле болду, машинада отурасың, коюп бер деген жерине коюп бересиң. Үскүдөн карап коюлуп отурасың, бүткөндө өзү такылдатып коюшат, өзүнүн өзбек туугандар иштейт объекттечи. Болгону баягы очередь болуп калышы мүмкүн, Мисалы очередь. Ал очередь болгону деле с одной стороны мен ойлойм жакшы. Неге кичине отуруп, курсагың ачса, мындай сухой паёкко отуруп уруп аласың, чай ичип аласың дегендей. Эми ал деле постоянно эмес, ушу кечинде гана, кечки амал иш көбүрөөк болот да, түнкү сменгечи. Кечки амал ошо 6дан где-то бир 11-12ге чейин очередь көбүрөөк болуп калат да. Ошол момент заодно сен курсакты тойгузуп, кылчу иштериңди кылып алсаң болот. Анан кийин баягы мурдакы видео чыкканда комментарийге жазып атып, ал жумушта ошол машинадан түшпөй иштейсиң депчи. Мисалы бул айтып атат, вахта менен иштесе 15 күн иштеп, минималдуу 15 күн дейт да. Анан кийин биякта деле мисалы выборде 15 күн вахтага иштеп, 15 күн эс алсаң болобу, же кандай? Сага кандай негизи кандай график менен иштейин деп атасың да мындай? Жок, мен вахта эмес. Жок. Вахта эмес, меники мен бул вахталар алар башка орустар да, вахта менен иштегендер алар орустар. Алар деле келет, иштеп кете беришет, алмашып вахталары. Мен үчүн азыр именно заводдун официальный водители, мисалы, ишчисимин да мен азыр данный моментче. Вахта менен булар наемный водительдер алат. Сен официальный жумушка кирип атасың. Мен официальный жумушка кирген үчүн мен жильомду беришкен, эми алардыкы деле бар, бирок алар наемный водительдер да. Мен официальный бул заводдун водители болгон үчүн мен ушул жерден жатакана бар жакта. Жатакана бар. Дагы ошо бүт кыргыздар таза, жылуу. Чыгылса условиясына мындай эмең деле жок. Ой, мен эми бул орустардын ишин мактап буларга неме кылган эмес. Негизи мен эми тапканыма деле сүйүнөм да, ушул жумушту тапканыма. Түзүгүрөөк нерсе таптым окшойт деп, мен бияка биз ойногону келбейбиз да, баарыбыз иштеп келебиз. Ошондой эле мен бүт бардыгына кайрылышым. Эгер иштеген болсо, иштеп билип көрүп жүргөн болсо, ошол миксердин өзүнүн кыйынчылыгы бар. Рулду бурагандан башка өзүнүн кыйынчылыгы бар. Төкчү жагынан, суу алчу жагынан ал эме айтпаганда делечи. Өзүнүн миксердин айдаган адам, түшүнгөн адам билет аны. Ошол кыйынчылыгына чыдайм, чыдаган өткөн адам болсо, ушул сферага кире алган адам болсо, келсин, пожалуйста, иш даяр экен мына. Форманы берет. Главный бизден иштеш керек. Эс алам дедиңби? Сен эч ким жок, эс алба дебейт. Чарчадыңбы? Кирип бар, 2 рейс кылып кой.
Неге 2 рейс кылдың деп бирөө сенден сурабайт. Жатат. Кирдиң, таң ачты, болду. Яспайт деп коесуң. Кете бересиң. Сен неге уктадың, неге ишке чыкпай атасың, эч ким айтпайт. Кала 2-3 күн жата бер ошо вагонда. Просто ал не стоит да өзүң үчүнчү. Ооба, иштегенден кийин иштейин дегенден иштей бериш керек. Так, туугандар, уктуңар. Анан кийин бул жакта эптөө эле бир реклама тартып, жумушту мактап сактап кетиштин эмес. Мына биякта мурунку келгенде да бир кыргыз бала иштечү. Азыр да мына бир жума болуптур жаңы келгенде. Өзүнүн оозунан уктуңар. Анан кийин заранее айтышпай айтып кое турчу нерсе, опыт болсо келип иштегиле. Анан кийин баягы өзүбүз жактан эле бир 2-3 жолу КамАЗ фураны айдап коюлу, айдайт деген ушул экен деп уруп кете берген болбойт да. Анан баягы мен эми өзүм тааныштарымдын эле арасында бар да, мисалы миксерди айдаган, айдап жүргөн баягы коркушат да көбүчө. Бу жерде мен даже атама ушул жумушту таптым, ата чото жаңы жылдан барып иштейт окшойм десем, атам кыжалат болду да, баягы бактыдагылар көп алданып калат деп биздин кыргыздарга ошондой тема бар да, мындай көп ишене бербейт. Бизде бакыт эмес. Келесиңер түптүз ушул офиске киресиңер, Игорь Юрьевич деген киши бар, ошо директор бүт карайт, ошону директор бүт ошону билбейм, бирок ошол ишке алат да. Официально бүт кагаз менен. Бүт документтер жетпей аткан болсо, муну кыласың дейт. Пока иштеп жүрө бер депчи. Все, Эрмек, ишиңе ийгилик. Маегиңе чоң рахмат. Ишине ортодо жумуш боюнча бөлүшкөнгө. Так, ушундой жигиттер мыякта дагы кыргыз окшойт. Салам алейкум. Кандайсыз? Отурайм ар бир-эки вопрос. Кыргыздар аз деп коюп көп эле окшойт. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Шергазы. Каяктан болсуз? Оштон? Кара Суудай. Эме боюнча, жумуш боюнчачы. Бир-эки вопрос берейин дедим эле. Жумуштун минустары, плюстары сиз үчүн? Баягы бизге мисалы Кыргызстандан болобу же бияктан болобу келип иштейбиз дегендер үчүн кандай совет бересиз? Келип иштесе болобу, кандай кыйынчылыгы бар, кандай плюс жактары бар? Катуу эле сүйлөңүз. Любой иштин немеси бар да, жумушу бар да өзүнө жараша. Оңой жумуш ишчилер жок. Эми минусу погрузкада бочканы оң жакка айландырып туруш керек да. Ошондо бетон что төгүп кетпеш. Төгүп кетпеш. Ошон үчүн кече жакында бир балабыз штраф алган. Минус ошол. Кандай контролировать этип туруш керекпи? Жок, мына жерде рычаг бар, бочканын аракка, бер жакка оңго солго айланат да. Дагы минусу менин көргөндө минусу жок пока. Пока ошол контроль кылып туруш керек. Ооба. А так мындай в целом сизде жумуш кандай? Иштесе болот, нормально. Иштесе болот, жакшы. Мен эми Кыргызстанда иштеп жүргөн үчүн мага ичинде кыйынчылык. Сиз уже опыт менен жок да. ушундай миксер айдап жүрмүсүз Кыргызстанда? Анда сизге вообще эле жеңил экен. Жол колдон эле кичине болбосо, Ооба, жолдон кичине кыйналдык. Азыр эми көрүшүп калдык. Жакшы. Мениңиз багы ишиңизге ийгилик. Хоп, макул. Биякта канча кыргыз иштейт? Миксер айдап же? Так. Пока что төртөө бар, ошону бир сыра көргөзүп кетейин деп аткам да. Кыргыздардычы.